Азыркы убакта тырмактарын өстүрүп, шлак, лак ушунча жазылабы, карачы. Шлак деген да барбы? Шлак мынакей. Кылдырып кирпикти, шлак деген коёлат тырмактарга. Шлак кылдырып кирпиктерин коштуруп жүргөн учурда өлүп калса ошол бойдон коюлабы же кирпигин тырмактарын алып салыш керекпи? Гусул өтпөйт. Ошого кирпик алыныш керек. Анан тырмактардан жана шлак айтор барды кетириш керек. Эгер тырмактарында шлак менен лак кетирилбесе, кирпик алынбаса, анда бул аялдарга жана жууган өтпөй калат. Өтпөйт. Тырмак жабыштырып алгандарга өтпөйт. Анан өтпөсө, анда аларга жаназа окулунбайт. Жаназа жуулган окулуш керек болот. Тырмак өстүрүүгө боёго болобу дейт. Тырмакты бир аз өстүрүп өгөлөп düşse болот, бирок жанагыдай мурун чукулай турган лапаткай кылып алган болбойт. Анан лак менен боёсоң болот, качан айыз учурунда гана. Башка учурда намаз дарат өтпөй калат. Уланган жасалма кирпиктен дарат өтөбү дейт. Уланган жасалма кирпиктен дарат өтпөйт. Анткени кирпикти жууш даратта гусулда милдет болот, урматтуу бир тууганым. Эгерде кирпигине кирпик жабышса, ошо кирпик жабышкан жер жок дегенде 1 миллиметр тосулуп калат дагы, ага дарат өтпөй калат. Ушу эрте менен эрте тарат алып жабыштырып аласың да, кечке чейин даратты бузбай жүрсөң, анда боло берет. Жанагыда үзүрлүү күндөрдө ошондо коюп алса бир жөн. Бирок кирпигин узартып көчөгө чыкканда бетин жаап алып чыгыш керек болот. Анткени сулуу кылып, анан жанагыдай кунажын көзү сүзбөсө бука